Москва. Насиясы барлар айла жок согушка кол коет. Орусиянын Москва шаарында коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган мекемеге рейдтерге кармалган мигранттар, насиясы бар жарандар же абактагылар ыктыярдуу түрдө согушка кол коюу үчүн алынып келинет. Азаттык менен сүйлөшкөн каармандар жана укук коргоочулар ал жердеги жагдайды айтып беришти. Абдан сылык мамиле кылышат. Кыргызстандык азамат Москвада рейдте кармалгандан кийин шаардагы коргоо министрлиги менен келишим түзгөн мекемеге жеткирилген. Менин документим туура эмес болуп калган үчүн кармап кетишкен. Андан кийин бизди автобус менен Яблочково көчөсүнө жеткиришти. Ал жерде тынбай автобустар менен адамдар келип жатты. Киши абдан көп. Бизди аябай сылык сүйлөгөн формачан кишилер тосуп алды. Алар ошол жерде акчасын айтып беришти. Макул болгондорду ошол эле жерден дарыгерлерге жиберишти. Мен кан тапшырдым, дагы 2 доктурга кирип чыктым. Жанымда өзбек жараны бар болчу. Анын кредити бар экен. Төлөй албай калган үчүн келдим деп айтты. Азамат ал жерде медициналык кароодон өтүп, бирок анализинин жыйынтыгы үчүн келишимге кол койгон эмес. СИЗОдогуларды да ошол жерге алып келишет экен. Өздөрү каалап келгендерди деле көп көрдүм. Көбү акчасына кызыкса керек, ошол жерден дароо кол коюп, формаңды алып чыгасың. Мен 3 жолу кан тапшырдым. Анткени анализим начар чыкты. Кайра тапшыртышты. Бирок аягында менин оорум үчүн болбойт деп айтышты. Жанымдагылар кол коюп беришти. Азамат айтып жаткан мекеме Москванын Яблочково көчөсү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ква көчөсүнө жайгашып, Борбор азиялык мигранттар бул жерди Яблочко деп атап коюшат. Ал жерди согушка алып кеткен жер деп коебуз. Мен такси айдап көп өтөм. Дайым узун кезекке күбө болосуң. Бирөө отурганда да Яблочко десе дароо түшүнөсүң. Өзүм кардарларды көп жеткирип бардым дейт Москвадагы Азиз. Сөз болуп жаткан имаратта дароо 2 мекеме жайгашкан. Биринде аскер комиссариаты, экинчисинде коргоо министрлиги менен ыктыярдуу келишим түзгөн пункт. Келишим түзүүгө чакырган орус медиасынын пропагандалык сюжетинде бул мекемени күн алыс көргөзүшөт. Интернетте тандоо пунктунда Москва аскер комиссариятынын өкүлдөрү, дарыгерлер, психологдор, фотографтар жана кызматкерлери, нотариус жана федералдык сот аткаруучулар кызматынын кызматкери болгон 100дон ашык адам жана ыктыярчылар иштейт деп жазылган. Маалыматка караганда коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөр ошол жерде карыз же насыянан бошотулуп, үй бүлөсүнө жеңилдетүүлөр каралган. Ажаркындын согушка кеткен иниси тууралуу Азаттык бир нече апта мурун макала жарыялаган. Анда анын иниси Москвадагы тергөө абагында отурган жеринен согушка кол коюп кеткенин, жаракат алганына карабай бир нече жолу фронтко жиберилгенин баяндаганбыз. Ажаркын инисин издеп аталган имараттын эшигин бир нече жолу каккылаган. Менин иним менен кошо дагы башка абакта отургандарды ошол Яблочкового алып келишкен. Ошол жерде кол коюп анан кеткен. Көрсө буларды биринчи абакта алдап, анан ошол жерге өздөрү ыктыярдуу түрдө кол койгону келди деп алып келишет экен. Мен ал жерге иним тууралуу маалымат алайын деп бир нече жолу бардым. Мага окшоп жакындарын издегендер көп келет экен. Бирок эч кандай маалымат беришпейт. Мен барганда башка дагы кыргыз байкелерди көрдүм. Алар дагы кол койгону келген экен. Орусияда жаңы мыйзамга ылайык кылмышка айыпталган жаран согушка барууга макул болсо жоопко тартылбайт. Андай жарандар коргоо министрлиги менен келишим түзөт. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык 2024-жылдын башында Орусиянын тергөө абактарында 106 миңдей киши отурган. Алардын канчасынын иши сотко өтүп, же коргоо министрлиги менен келишимге кол койгону тууралуу ачык маалымат жок. Орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган идите лесим кыймылы Яблочководагы мекеме жарандарды орус бийлиги айтып жаткандай ыктыярдуу эмес, мажбурлап согушка жиберет деген пикирде.
Кыймылдын активисти Иван Чуляев буларды айтты. Ал жерге жарандарды автобус менен алып келишет. Рейдте кармалган мигранттар, насыясын төлөй албаган жарандар, абактагыларды да ошол жерге алып келишет. Бул жерде алардын баары ыктыярдуу, өзү каалап кол койдубу деген суроо жаралат. Андайлар болушу мүмкүн, бирок алар иш жүзүндө өтө аз. Согушка барам деп кол койгондордун дээрлик баары экономикалык фактордан улам же орус өкмөтүнөн көз каранды болгон үчүн макул болушат. Орус медиасы айтып жаткандай, баары ыктыярдуу эмес. Важная история басылмасы федералдык бюджеттин чыгашууларына таянып, бир жылда орус армиясында кызмат өтөө үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6 эсеге өскөнүн жазган. Маалыматка караганда, өткөн жылдын биринчи жарымында 26.700 адам келишим түзгөн үчүн бир жолку төлөм алса, быйылкы жылдын ушул мезгилинде алардын 166 миңге жеткен. Келишим түзгөн аскерлердин санынын кескин өсүшү биринчи кезекте аларга төлөнүүчү акчанын көбөйүшүнө байланыштуу экени белгиленген. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 кишинин набыт болгонун аныктаган. Алардын 25-и Кыргызстандын жараны, айрымдарынын колунда 2 өлкөнүн тең паспорту болсо, кайсы бири кийин кыргыз жарандыгынан баш тарткан. Булак Азаттык.